Саламатсыңарбы? Сиздер менен мен Анара Акмадзиевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз кол өнөрчүлүгү. Мурунку сабактарда эскергендей, кыргыз көчмөн элдерден болгондуктан дээрлик баардык кол өнөрчүлүгү койдун, уйдун, жылкынын жүндөрүнөн жана терилеринен жасалган. У кыргызов все творчество сделано из шерсти и кожи разных животных. Ошондой уникалдуу кол өнөрчүлүгүнүн бири бул шырдак. Шырдак – один из видов уникальных изделий кыргызских женщин. Шырдак көп эмгекти талап кылган. Шырдакты кыргыздын кыз келиндери жасашкан. Ал ушунчалык бышык жана кооз болгон. Анын оюуларынын ар бири өзүнчө маани берген. Ала кийиз бул дагы шырдак окшош кийиздердин бири, бирок жасалышы саал, жеңилирээк. Чий току эки жагында жөлөөч коюп, бакан менен туташтырып, таштар менен токуйт. Жээк току жиптерден жана адыр кылыч менен токулат. Туш кийиз бул керегеге илинүүчү сайма. Туш кийиз требует много работ с вышивкой. Көкөр. Көкөр бул териден жасалган идиш аяк. Ал суусундук куюу кызматын өтөйт. Көкөр сделан из кожи разных животных, чтобы налить напитки. Ээр бул атка токулуучу ат жабдык. Ээрди жыгач усталар ар кандай жыгачтын түрлөрүнөн чапкан. Ээр на русском седло. Жыгач буюмдары. Зергерчилик азыркы күндө да актуалдуулугун жоготпой келүүдө. Ар кандай баалуу металлдан жана баалуу таштардан жасалган буюмдар. Ювелирные изделия – это вид творчества, до сих пор не теряет свой актуальность. Зергерлердин колунан жасалган буюмдар. Бул сөлкөбай. Сөлкөбайды аялдар чачка такчу. Билерик. На русском браслет. Иймек же сөйкө, серги. Шуру. На русском бусы. Эми жаңы сөздөр. Зергер, ювелир, жыгач уста, плотник, уз, мастер. Биз сиздер менен кыргыз кол өнөрчүлүгү жөнүндө сүйлөштүк. Эмки жолугушуугуча саламатта болуңуздар.